Мен бир нерсеге аябай таң калам да. Бул көбүнчө жаңы үйлөнгөн жана үйлөнө турган жигиттерге же болбосо жалпы эле ушу эркектерге тиешелүү да, жаштарга тиешелүү да. Үйлөнгөндө жигиттер той өткөрөсүңөр, тойго чейин ЗАГС өтөт, ага чейин ошол той эле күнү эрте менен же болбосо той күнүнөн бир күн алдың, же ага чейин куда тарапка кыздын үйүнө барасыңар. Кыздын үйүнө баратканда ушу тууган уругуңар, анан 3-4 машинада же ЗАГС менен, мындайча айтканда, досторуңар менен чыкыйып алып, жасанып алып, капкара костюм-шимдарды кийип, жалтыраган туфлилерди кийип, аппак көйнөктөрдү, галстуктарды тагып, чыкыйып барасыңар, тим эле джентльмен болупчу. Анан кыздын үйүнө барганда эле жерге түшүп аласыңар, пас болупчу, пас болуп. Эмнеге? Кыздын үйүнө барганда кызды алып кеткени эркек катары барып, кыздын короосуна кирип туруп машинадан эмне үчүн түшпөй коесуңар? Эмне үчүн машинадан түшпөй коесуңар? Акчага сатыласыңар. Эркек кайерде акчага сатылды эле? Айткылачы, эркек кайерде акчага сатылчу эле? Силер эмне акчага сатылгыдай? Эмне катынсыңарбы? Же кызсыңарбы? Айткылачы, кайсы эркек кыргыздын тарыхында акчага сатылып барып, кыздын үйүндө аттан түштү эле, машинадан түштү эле? Манаста ушул нерсе барбы? Манас атабыз, Семетей Сейтек атабыз үйлөнгөндө куда тарапка барганда эмне аттан түшпөй койду беле? Аттан түшпөй назданып акчага сатылды беле? Андан бери эле келе турган болсок, биздин аталарыбыз апаларыбызды алганда ЗАГС менен барып, тайнебиздин үйүндө, таятабыздын үйүндө машинадан түшпөй акчага сатылды беле? Жок, сатылган эмес. Бүгүн эле өзүнчө бир каяктагы бир маданиятты, каяктагы бир салтты киргизип алып, өзүңөрчө бир андай каадалуу боло бербегилечи, жигиттер. Мен чыдай албай, чынын айтканда, мындай эркек катары, мырза катары, патриот катары, мындай намыстанып, мындай бетиңерге айтайын дейм да. Жаштар, жигиттер, мына ушул видеону үйлөнүп атканда, күйөө жанчы болуп, достор, жалпыңар ушу кыздын үйүнө, куда тарапка кетип атканда, ушул видеону бир эстеп койгула. Мени бир эстеп койгула. Силер эркексиңер. Силер Манас атанын урпагысыңар. Кечеги эле мисалы Жусуп Турусбеков, Исхак Разаков, Баял Исакеев, ушул сыяктуу аталарыбыздын урпактарысыңар. Силер мындай тарыхыңарды унутпагыла. Бүгүн каяктагы эле бир кааданы киргизип, маданиятты өзгөртүп, салтты киргизип, ушинтип өзүңөрдү өзүңөр кыйнай бербегилечи. Кыздын үйүнө ЗАГС менен күйөө жанчы болуп, кызды алып кеткени барганда, башыңарды бийик көтөрүп, машинадан ушундай болуп, мындай джентльмен болуп, эркек болуп, мырза болуп түшкүлөчү машинадан, Ошентип түшкүлөчү. Ошондо кадырыңар бийик болот. Мына күйөө бала, мына мырза, мына эркек деген атта каласыңар. Анан келип алып, мына үйлөнгөн жигиттин достору дагы, жакын достору дагы туруп алып, ушунчай паскаш болуп, пас болуп, жеңелерин чакырып койгула, келсин содалашсын депчи, өзүңөрчө мындай жеңелерчесинен катындарчасынан болосуңар. Болбойт андайчы. Эркекче, жаман көрсөңөр, жаман көргүлө, жакшы көрсөңөр, жакшы көргүлө, бирок мен акыйкатты айттым, кыргыздын тарыхында мындай болгон эмес. Бул нерсени токтоткула. Эркек болгула. Москвадагы кыргыз элим, сиздер Москва шаарында болуп, кирчиктин маселесине муктаж болуп жатсаңар, анда биз сиздерге ишеничтүү агаларды сунуш кылабыз. Москва шаары, метро проспект Мера 2-бөлүктөн чыгып келесиздер. Границага чекметиңиздерди карап такта берет, чонуйда барбы жокпу, ошол маселелер боюнча жардам берет. Стажы аябай жакшы. Маалымат алуу үчүн төмөнкү нөмүрлөргө кайрылып, жазсаңыздар толук маалыматты берет сиздерге.